Эми мындай суроо туулат экен да, Темирбек аке. Мынакей ошо атадан баштап Нух пайгамбарга чейин мына ушу Ыдырыс пайгамбар, Зулкарнайым пайгамбар тууралуу бизге кабар келип атат да. Анан экинчиден мынакей ошол аралыкка чейин азыр биз эсептегендей 342 миллион жыл өткөн болсо, ошо 342 миллион жыл аралыгында ошо Адам атанын коомундагы эл жөн эле баягы мурункудай эле карапайым жашай бербеген болуш керек. Сөзсүз түрдө аларда бир өнүгүп, бир кандайдыр бир деңгээлде бир цивилизацияга жеткен учурлар болгон болуш керек. Анан ошол боюнча бизде бир факты бир экспонаттар калганбы, калган эмеспи бүгүнкү күндө? Артефакттарды табылабы? Эмнени мисал кылсак болот ошол доордон калган? Эми Куранда жана окуганда айтпадыкпы? Топон суу болгондо мында бир аятта бар деп атабы? Ооба да. Демек бир белги болуш керек. Бир ошол далил калган белги бар да. Топон суудан эми ошо түндүк үйүл менен түштүк үйүл дагы тешикти айттык, бирок адамдардын колу менен жасалган дагы. Ооба, бир нерсе болуш керек. Артефакт бар да, мисалы мынау менин китебимде сүрөтүм бар. Мынау сүрөт байыркы Урал регионунун картасы экен. Ташка чегилген, Анан бул доломит деген материал экен. Узундугу 148 сантиметр картанын. Ени 106 сантиметр. Бирок ал доломит материал андай табигый учурабайт экен. Бул сөз искусственный жасалат, бир технология менен материал. Бирок азыркы илим муну жасай албайт экен. Эң кызыгы жери. Азыркы илим муну жасай албаса, бунун доломиттин ошондой жасалышын кантип билиштен окумуштулар? Жок, доломит деген материалды билишет да. Бирок табигый бул жер бетинде мынчалык көлөмдө табылган жок да. Анан бул калыңдыгы дагы 16 сантиметрдей экен. Мындай доскада. Анан ушул материалды булар тапканда Башкыртыстандан 1999-жылы табышты. Мындан 21 жыл болду. Чурев деген окумушту тапкан. Ушул жөнүндө бир Кытайлардын 300 жыл мурунку жазуусунда бар экен. Ошол Сибир тарапта ушундай карта бар деген. Анан булар анын кокусунан бир кишинин огородунан таап алышып, ал үйүнүн фундаментине коюп жиберди. Анан аны айтыптыр, фундаментти казып алсаңар алгыла, бир ордун кайра тикелеп берген. Макулду, анан чуреп алып келсе, абдан таң калыптыр да, мындай материал жок. Жок, бул кандай болду экен деп. Анан бул ойлоп туруп, Кытайлар жасаган болсо керек. Ушун үчүн Кытайлардын жазуусунда калып калган го. Üstünü şu farfor менен каптап койсо керек, айнектейди. Анан муну Америка, Кытай, Россия 2000ден ашык анализ жазат лаборатория. Бирок эң кызык жери Кытайлар жасабаган экен, картанын жашын 3000 жыл десе, андан жылып отуруп, мунушу чекесинде коюлган. Эки үлүлдүн жабыштырып туруп, үстүнөн дагы бир айнектей материал менен капталган экен да. 1 миллиметрдей. Ал айнек эмнеден экенин белгисиз. Анан ошол үлүлдү карап көрүшсө, ал жер бетинде мындан 120 миллион жыл мурун жасалган экен. Үлүл ошол мезгилде жашаган үлүл экен. 120 миллион жыл мурун. Анан ошол эки үлүлдү ошо айнектей материалдын алдына коюп туруп, анын үстүнө айнектеп салган экен. Мынаулар ошол Урал регионуна бүттү 3 өлчөмдүү туура келет экен. Тоолордой, дарыяларда. Жер бети ошондон деле азыркы күнгө чейин анчалык көп өзгөрбөптүр. Андан кийин булар таң калышып, Америкалыктар келип көрүп, баарысы ошо карта чын эле 120 миллион жыл мурун жасалган экен деп.
Дагы бир кызыгы андай картаны азыр деле жасай элек экен окумуштуулар. Америкалыктар 2010-жыл бүтөбүз дегене билбейм бүттү. Жер бетинин ошо 3 өлчөмдүү картасын. Бул аэросъемка менен гана жасашка мүмкүн. Ана муну ошол сен айткандай космостон тартылган аэрофотосъемка менен тартыш керек экен. Аны баягы спутник. Бул эмнени айтат? Бул ошол топон сууга чейин ки баягы алтын кылым дейбизби? Ошол абдан цивилизация өнүгүп, балким эле ошол Зулкарнайын пайгамбардын доорунда жасалганбы иши кылып, бул нерсе бүгүнкү артефакттардын эң эскиси буга бүтүн дүйнө таң калып атат. Азыр дагы бул Чандар плитасы деп коет, Башкортостанда турат. 1999-жылы жазылган. Бирок бул картаны дагы бар болуш керек. Эгер бүтүндөй жер шарын ушундай картага түшүрүшкөн болсо, анда 340 карта болуш керек ушундай. Деп болжолдошот. Деп болжолдошот экен. Мунун бирөөүн табышты ошо Башкирияда бир 4-5 бар дегендей маалымат бар экен. Издешип атат азыр. Анан мен аны жана жогорудагы сага айтпадым 342 миллион жыл өттү деп. Андан бери дагы 111 миллион жыл ашып өттү да. 120 миллион жыл болсо, бул топон суудан алдын 9 миллион жыл мурун жасалган карта болуп калат. Анын үстүнө бул ошого туура келет, топон суудан кийинки калайыктар алп адамдар болуп калат. Ошол бар. Куранда ошо мында бир аят бар деген. Демек, азыр биздеги ушу могу тарыхы чечилбей жаткан ушу нерселердин баарысы эле ошо адамдын колу менен жасалган эле кайсыдыр бир доорулордон калган эстеликтер. Жер бетиндеги бардык эски курулуштар. Анан бизде ушу жөн эле бүтүп барысынан кандайдыр бир ушу космостон келген бир цивилизация жасады. Анан инопланетяндар башка деген бир маалыматтардын баарысы жалган миф болуп калат турбайбы? Азыр ошо сен айткан цивилизацияларды карайбыз. Мисалы Нух пайгамбардын доору жөнүндө сен Юнус сүрөсүнүн 71-74 аятын окуп кой. Курандан окуп кой. Так, 71-74 аят. Юнус сүрөсүнөн. Аларга Нухтун кабарын оку. Бир убакта ал калкына айтты: "Эй калкым, менин Алланын аяттарын эскертип, силердин араңарда турганым оорулук келтирип жатса, анда мен Аллага тобокел кылдым. А силер болсо ишиңерди да, буркандарыңарды да чогулта берле. Кийин кылган ишиңерден өкүнбөсөңөр эле болду. Эми мени күтүп отурбай, мага деген өкүмүңөрдү чыгара берле. Менден жүз үйрүп кетсеңер деле, силерден акы сурабайм. Менин акым Алланын өзүндө. Мен мусулман болушка буйрук алгам. Аны жалганчы кылышканда, аны менен бирге болгондорду да кеме менен куткардык. Аларды жер үстүн ээлеген орун басар кылдык. А биздин аяттарыбызды жалганга чыгаргандарды сууга чөктүрүп жибергенбиз. Биз эскерткендердин акыбети кандай болгонуна назар кыл. Ошондон кийин анын аркасынан элчи пайгамбарларды өздөрүнүн калкына жибердик. Алар ачык далилдер менен келишти. Мурдагылар жалганчы кылышкандай эле булар да ишенишкен жок. Чектен чыккандардын жүрөктөрүн ушинтип бекитип жаап таштайбыз. Юнус сүрөсүнүн 71-74 аяты. 4 аяты. Мына Куранда бир гана жол айтылат. Нух пайгамбардан кийин дагы элчи пайгамбарлар жөнөттүк деп бир эле жол айтылат. Башка жагында топон суу менен кырылып кетти деп эле токтотот. Эми бул 4 аяттын уландысы баягы 19 аят деген формула боюнча Арап сүрөсүнүн 65-79 аяттарында айтылат экен. Ошону таап алсаң, 7-сүрө. Арап сүрөсүнүн 65-79 аяттар экен. 15 аят, мурдакы 4 аят менен 19 аят болот. Аны да окуп кой. 65-нчи канчанча? 65-тен 79-га чейин. Ат калкына алардын бир тууганы Хутту жөнөттүк. Ал айтты: "Эй калкым, Аллага кулдук кылгыла. Силер үчүн андан башка кудай жок. Коркпойсуңарбы?" Анын калкындагы капырлардын улуктары айтышты: "Биз сенин келесо экениңди көрүп турабыз. Сенин жалганчылардан экен деп да
ойлоп жатабыз. Ал айтты: "Эй калкым, мен келесоо эмесмин. Анткени мен ааламдардын эгесинин элчи пайгамбарымын. Силерге эгемдин кабарларын жеткирип жатам. Мен силерге ишеничтүү насаатчымын. Силердин ичиңердеги бир киши аркылуу эгеңерден силерге эскертүү келип, ал силерди эскертип жаткан үчүн таң калып жатасыңарбы? Эстегиле, ал силерди Нухтун калкынан кийин жер үстүндө орун басар кылды. Силердин тулку боюңарды узартып чоңойтту. Алланын жакшылыктарын эстегиле, балким бактыңарды табарсыңар." Şu yerге токтоп тур. Мына айтып атат. Жогоруда аларды жер үстүнө элеген орун басар кылдык дедиби Нух пайгамбар? А биздин аяттарды жалганга чыгарган, сууга чөктүрүп жибергенбиз дедиби? Ооба. Мына бул жерде айтып атат. Эстегиле. Ал силерди Нухтун калкынан жер жүзүнө орун басар кылды. Силердин толку боюңарды узартып чоңойтту. Булар алып адамдар болгон экен. Демек, мурунку адам атанын доорундагы жашаган элдерге салыштырмалуу булар толку бою чоң алып адамдарга айланган экен да. Ошон үчүн мына топон сууда кемеде калган калк жер үстүнө ээледиби? Ошолордон кийин акырында отуруп адамдар чоңоюп кеткен да, Нух пайгамбардын түшүндө. Бул Нух пайгамбар түшүнөн кийин келген калк, бул ат расасы да. Худ пайгамбар да буларга акыркы келген пайгамбар болгон. Катаклизм болот да, булар динде кабыл албайт, окуй бер. Алар айтышты: "Сен бизге аталарыбыз кулдук кылып келген буркандарды таштап, бир гана Алланын өзүнө кулдук кылышыңар керек деп келдиңби? Эгер чын сүйлөгөндөрдүн бири болсоң, бизге убада кылганыңды келтир." Ал айтты: "Силерге эгеңердин каары да баласы да келип калды. Силер өзүңөр жана аталарыңар атын атап, Алла эч кандай бийлик түшүрбөгөн буркандарыңардын аттары туурасында мен менен талашасыңарбы? Анда күткүлө, мен да силер менен бирге күтөйүн. Биз аны менен бирге болгондорду да өзүбүз ырайым кылып куткардык. А биздин аяттарыбызга ишенишпей жалганга чыгаргандардын эң акыркысына чейин кырып жоготтук." Мына ошол бул жер бетиндеги толук планетардык масштабтагы Нух пайгамбардан кийинки болгон экинчи кыйроо болуптур да. Мына биз эң акыркысына чейин кырып жоготтук. Сени менен бирге калгандардан башкасын дейт. Аларды аз гана ошо Худ пайгамбар менен калган калайыкты. Демек, ушунун менен жанагы алып адамдардын цивилизациясы аягына чыккан экен да. Андан кийин Самут калкына бир тууганы Салихти жөнөттүк. Ал айтты: "Эй калкым, Аллага кулдук кылгыла. Силер үчүн андан башка кудай жок. Силерге эгеңерден анык далил келди. Бул Алланын ингени. Силерге бир аят. Ага тийбегиле. Алланын жеринде оттоп жүрө берсин. Ага бир жамандык жеткире көрбөгүлө. Антсеңер эле силерге оор азап келет. Анын силерди ат калкынан кийин жер жүзүнө орун басар кылганын жана жайгаштырганын эстегиле. Өрөөндөрдө ордо сарайларды салып жатасыңар, тоолорду үйдөй кылып кыркып жатасыңар. Алланын жакшылыктарын эстегиле, жер үстүндө бузуклукту таратып жүрө бербегиле." Шерде токтоп коёт, Анын силерди ат калкынан жер жүзүнө орун басар кылганын жана жайгаштырганын эстегиле. Демек, бул үчүнчү муундар экен да, миллиондогон жылдарга созулган. Мына буга токтолобуз азыр. Өрөөндөрдө ордо сарайлар салып жатасыңар, тоолорду үйдөй кылып кырып жатасыңар деген. Демек, бул жерде бизге алардын кылган иштери тууралуу бир маалыматтарды берип атат. Улам окуй бер. Анын калкынан менменсинген улуктары калайыктын ичинен ыйманга кирген бечара пенделерден сурашты: "Салих эгесинен жөнөтүлгөн элчи пайгамбар экенин билесиңерби?" Алар айтышты: "Ал эмнеге жөнөтүлүп келсе, биз ага ишенебиз." Ал менменсингендер айтышты: "Силер эмне ишенгенге биз ишенбейбиз." Алар ингенди муузап салышты, эгелеринин буйругуна кулак салышкан жок. Андан кийин айтышты: "Эй Салих, эгер элчи пайгамбар болсоң, бизге убада кылганыңды келтир." Алар үчүн бир жолу жер силкинди, таң заардар эле үйлөрүндө кыйрап жатып калышты. Алардан эл жүзүн буруп кетти да айтты: "Эй калкым, мен эгемдин кабарларын силерге толук жеткирдим. Силерге насаат да бердим. Бирок насаатчыларды силер сүйбөйт экенсиңер." Мына ушу 19 аят менен Нух пайгамбардын акырын ачыкканын айтат. Эми биз тактап коелу.
Демек Нух пайгамбардан кийинки доордо да эки катаклизм болгон экен да? Эки катаклизм болду. Планетарлык ушуга токтолуп коелу. Катаклизм кандайча? Бүткүл дүйнөгө кандай болот катаклизм? Ушуга токтолуп коелу. Бул катаклизм ушундай болгон экен. Ат калкынын кайсы убакта кыйраганы бизге кийин азыркы илим муну аныктады да. Европа, Канада, Мексика, АКШ жана Япония өлкөлөрүнөн топтолгон 41 окумуштуу 20 жыл бою изилдөөлөрдү жүргүзгөндөн кийин мындан 65 миллион жыл мурун жерге түшкөн гигант астероидтин таасиринен улам алп динозаврлардын кырылганын толук моюнга алышты. Бул изилдөөгө палеонтологдор, геохимиктер, геофизиктер, климатты изилдөөчү адистер катышкан. Окумуштуулар жаныбарлар менен өсүмдүктөр тез аранын ичинде эле кыйроого учураганда белгилешкен. Мунун бирден бир себеби гигант астероидтин Мексикага түшкөн таасиринен болгонуна азыр эч бир талаш жок. Окумуштуулардын пикири боюнча глобалдуу мүнөзгө катаклизмдердин негизги себеби болжол менен 100 миллион жылда бир жол келип жерге урунган астероидтер менен метеориттерден улам болот экен дейт. Акыркы болгон мындан 65 миллион жыл мурдагы катаклизм себеби Мексикадагы Юкатан жарым аралына түшкөн астероидден улам болгон үчүн 1980-жылы америкалык окумуштуулар андагы жашы 60 миллион жылдык асканын породасын изилдеп көрүшкөндө, анын составындагы иридиум андан мурдагы жана кийинки породаларга салыштырмалуу 25 эсе көп экени аныкталды. Иридиум болсо негизинен космостон келген телолордон гана пайда болушу мүмкүн. Ошол жерде көп экен да. Эми астероид жөнүндө окумуштуулар ушундай деп атат. Мында окуп койгон, Астероиддин диаметри 15 километр болгон экен. Ал жер менен кагыша турган учурда саатына 60 000 километр ылдамдык менен биздин планетага 60 градус бурчтук менен келип тийген. Ал жердин үстүнкү кыртышынан 30 километр тереңдикке чейин тешип кириптир. Ал тийгенде эле кратер 120 километрге жайылган. Ошондон көп өтпөй эле анын диаметри 200 километрге өсүп жеткен. Азыр болсо ал жер altында катылып жатат. Аны изилдеп көргөндө ушундай жыйынтык чыкты. Астероид гипс чыккан жерге түшкөн экен. Жарылуу болгондо вулкандын таасири менен абага миллиарддаган тонна сульфат чаңы жана алтын күкүрт газы чачырап таралган. Мындан астероид өлчөсүз зор күч менен келгени көрүнүп турат. Мурдагы эсептөөлөрдөгүдөй эле жер үстүнө күл болуп көтөрүлүп чыккан күкүрт 100 миллиард тоннаны түзөт. Компьютердин жардамы менен бул кубулуштун моделин түзгөндө күкүрттүн өлчөмү мындан да жогору. 450 миллиард тоннага чейин болушу мүмкүн экени да күмөн калтырган жок. Албетте бул динозаврларга да, анын замандаштарына да жакшылык тартуулаган эмес. Окумуштуулар динозаврларды астероидден чыккан жарылуу эмес, ошонун таасиринен пайда болгон ар кандай кубулуштар кыйраткан деп эсептешет. Жерге түшкөн 100 миллиард тонна күкүрттүн таасиринен температура 26 градус төмөн түшкөндүктөн, ошондон кийин сууктагы күч алып, мунун натыйжасында жаныбарлар менен өсүмдүктөр тегиз эле кыйроого учураган. Бул кыскача жыйынтык ушундай. Дагы кичине окуп коелу. Астероид асмандан үндүн ылдамдыгына салыштырмалуу 40 эсе тездик менен жер кыртышына келип тийген. Мунун натыйжасында 100 триллион тонна тротил эквивалентине жарылуу пайда болуп, же болбосо анын кубаты Хиросимага ташталган бомбага салыштырмалуу 7 миллиард эсе көп экен дейт. Мындайча айтканда 7 миллиард бомба түшкөн экен да. Жерге тийгенден анын толкуну ар тарапка таралган. Мексика булуңунда цунаминин бийиктиги 300 метрге көтөрүлгөн. 10 балга жеткен жер титирөө жээктегилердин баарысын тып-тыпыл кыйратып, радиусу 1000 километр аймакка чейинки дарактарды түп тамырынан бери жок кылган. Ошондон кийин да асмандан тонналаган таштар жаап, бүтүндөй аман калган жандуу тиричиликти кыйратып көмүп таштаган. Демек, бул бир эле жолку түшкөн астероиддин жерге ушунчалык
зыянын тийгизген окумуштуулар изилдеп далилдеп койгон тургай. Бул азыр чындык болуп калды, буга каршы чыкпайт. Бул метеорологиялык изилдөөлөр, айрым бир геологиялык изилдөөлөрдүн жыйынтыгы эмес, бул астрофизика. Окумуштуулар. Ел тийди, көз ачып жумгунча дүйнөдө апаат башталат. Эми ошондо кандай апаат башталган? Эми ар кандай моделин түзүп атат, бирок Куран муну мындай деп берет экен, дагы бир жерин. Астероидтун түшкөнү мындай деп атат. Саба Фуссилат сүрөсүндө айткан. Мухаммед пайгамбар айтып атат да. Эгер моюн толгой жатышсайт, мен силерге Ат калкы менен Самут калкына чагылгандай жетип келген кырсыктан эскерип жатам дейт. Астероид жетип келет да чагылгандай. Демек мурунку жанагы алып адиттерге кийинки Самут калкына деле ошо астероид түшкөнүн айтып атат. Экөөнө тең эле астероид түшкөн экен да. Чагылгандай тез жетип келген. Негизинен бул жана сен артефакт деп атпайсың да. Бул илим үчүн керек да. Аны дагы бир көрүп коелу, сүрөттөрдү. Топон суудан түндүк үйүл менен түштүк үйүл дагы тешик менен жанагы картаны көрдүк да, э. Астероид мына ушу Мексикага түшкөн экен. Мына бул ошо кратер. Азыркы учурдагы көрүнүшү. Азыркы учурдагы көрүнүшү. Бул самолеттон тартып анан билишти да. Эми ошондон калган курулуштардан дагы бул жерде. Мына бул мына фундаментке коюлган. Салмагы 2000 тоннадай экен да. Бир таш. Бир таштын блок фундаментине коюлган. Курулуштун. Азыркы адам эми мунун канча миңден бир бөлүгүнчө да. Анан жана сен айткандай башка планетадан андай эмес. Ошол убакта алып адамдар жашаган. Эми ошол алып адамдардын бойлору канча болгон деген суроо туюлат, э? Аны Куран ушундай алып түшүндүрөт экен. Биз буга чейин айттык да, алардын бой келбетиңерди узарттык деп. Бой келбети чоң болгону жөнүндө маалымат берилди. Бирок канча болду? Эмнеге салыштырууга мүмкүн? Кандай болду? Муну Курандан карайлы.